Bismillahirrahmanirrahim. Негизи ар бир кишинин ким болуусу жаштыгынан аян болот. Анын кемелге жетүүсү дал жаштыктан башталат. Жаштык кезинде калыптанып калган сыпаттары инсанга өмүр бою жолдош болот. Ошондуктан да жаштардын адептүү болушу үчүн аракет кылуу өтө маанилүү иш эсептелет. Ошол себептен улам Аллах Тааланын акыркы жана толук дини, кыяматка чейин түбөлүк калуучу дини бардык замандар жана мекендерде адамзатка эки дүйнө бакыт таалайын көрсөтүп берүүчү дини Исламда жаштарга өзүнчө көңүл бурулган. Кур'ани Каримде Аллах Таала садык, чынчыл момун пенделерин сыпаттоодо алардын жаш экендигин баса белгиленгени да келген. Аллах Таала Кахф сүрөсүндө мындай деп кайрылат: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Иннахум фитьятун аману би раббихим. Албетте алар Роббилерине ыйман келтирген жигиттер. Жаштык доору инсан үчүн берилген илахий неаматтардан бири болуп, инсан аталган неаматка шүгүр кылуусу, мында такыр шүгүр кылбоочу болбостугу зарыл. Ар бир неаматтын шүгүрү болсо, неамат берүүчү затка мактоо сөздөрдү тил менен айтып, дил менен тастыктоо жана эң маанилүүсү берилген неаматты неамат берүүчү затты ыраазы кыла турган таризде сарптоо менен амалга ашат. Демек, жаштык неаматына шүгүр кылуу дал ошол жаштыкты Аллах Тааланы ыраазы кыла турган таризде өткөрүү менен болот. Мунун үстүнө жаштык кыямат күнү эсепке алына турган неаматтардан экенин да унутпоо керек. Ан ибн Мас'удин радийаллаху анху анин наби саллаллаху алейхи ва саллам قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. رواه الترمذي. Ибн Мас'уд радийаллаху анхудан риваят кылынат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: кыямат күнү адам баласынын кадамы андан 5 нерсе жөнүндө: өмүрүн эмнеге сарптаганы, жаштыгын эмнеге кетиргенин, мал дүйнөсүн кайсыл жерден тапканын жана кайсыл жерге сарптаганы, билгенине кандай амал кылганы жөнүндө суралмайынча Роббисинин алдынан жылбайт. Термизи риваят кылган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жаштыкты инсан баласы канимет билүүсү зарыл болгон 5 нерседен бири экенин баса белгилеген. Ан ибн Аббас радийаллаху анхума قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم 5 قبل 5: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناءك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. رواه الحاكم والبيهقي. Ибн Мас'уд радийаллаху анхудан риваят кылынат. Ибн Аббас радийаллаху анхудан риваят кылынат. Расулулла саллаллаху алейхи вассалам айтты: 5 нерсени 5 нерседен мурда канимет бил: жаштыгыңды карышыңдан мурда, ден соолугуңду оорууңдан мурда, байлыгыңды кембагал болуудан мурда, бош
бош убактыңды алек болуудан мурда жана өмүрүңдү өлүмдөн мурда ганимет билгин. Хаким жана Байхакы риваят кылышкан. Исламдын жаштыкка берген бул сыяктуу жогорку даражада көңүл буруусу бизди анын кадырына жетүүгө чакырат. Жаштыктын кадырына жетүү, аны ганимет билүү жана андан үнөмдүү пайдалануу болсо, динибизде белгиленген жаштык адеттерине амал кылуу менен жүзөгө ашат. Жаштык адептеринин эң маанилүүсү ата-энеге жакшылык кылуу. Кур'ани Каримде ата-энеге жакшылык кылуу канчалык жогору макам иш экенин баян кылуучу аяттар көп экендигин азыркы күндө мусулман болбогон кишилер да жакшы биле турган болуп кетишти. Эгер аталган аяттар толук келтирип өтүлгөндө жакшы болот эле, бирок кепти созбоо максатында жалгыз имам Бухари ушул бапка тема кылып алган аяттын бөлүгүн жана анын кыска тафсирин тартуулоо менен чектелебиз. Аллах Таала Анкабут сүрөсүндө мындай деп кайрылат: «Вассайнал инсана бивалидейхи ихсана». Биз инсанга ата-энесине жакшылык кылууну буйрудук. Ата-эне ар бир инсан үчүн өтө кадырлуу, урматтуу, жекече урматка ылайык болгон кишилер саналышат. Ислам дини ата-эне ким болуусуна карабай аларды урматтоого буйрат. Дүйнөдө исламчылык ата-эненин урматын жогору койгон бир да таалимат, түзүм жок. Ата-эне момун болсо да, капыр болсо да, ким болуусуна карабай аларга жакшылык кылуу мусулман перзенттин милдети эсептелет. Алардын буйруктарын аткаруу да перзенттин эң маанилүү милдети эсептелет. Аллах Таала Исра сүрөсүндө мындай деп кайрылат: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا.